Turkiya, Kırgızstandык куткаруучулар 28 адамдын сөөгүн чыгарды. Кыргызстандык куткаруучулар Туркиядагы жер силкинүүдөн кыйраган үйлөрдүн алдынан 28 жарандын сөөгүн чыгарышты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кахраман-Мараш шаарына Кыргызстан 67 куткаруучу жөнөткөн. Мындан тышкары биринчи учак менен 100 боз үй, 20 жылуу уланган аскер чатырын жана мобилдүү ооруканага ылайыкталган бир чатыр жөнөтүлөт. Жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу үчүн керектүү куткаруу механизмдери жана 2 үйрөтүлгөн ит менен 100 куткаруучудан турган атайын топ экинчи учак менен барат. Учак менен тиешелүү медициналык буюмдар, кийим-кече жана биринчи кезекте зарыл болгон керектүү буюмдар гуманитардык жардам катары жеткирилет. Башкы прокуратура Алмазбек Исманкуловду жана мэриянын кызматкерлерин кармады. Башкы прокуратура көз микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкулов менен Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы боюнча департаментинин башчысы Талант Рыскулбек уулун кармады. Маалыматты мекемеден тастыкташты. Билдирүүгө ылайык кармалган адамдар Бишкектеги номер 6 клиникалык оорукананын 2 корпусуна байланышкан коррупцияга шектелүү үйдө. Исманкулов жана Рыскулбек уулу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгендиги белгилүү болду. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда иннен келди сунуштайбыз. Иннен келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простатта ас болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган, муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Муну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Генерал Ташиевдин жаралуусу. Кыргыз-өзбек маселесинин оң чечилишине Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин да, атамекендик жана чет өлкөлүк саясат талдоочулардын да пикири боюнча Садыр Жапаровдун саясий эрктүүлүгү себепкер болду. Бирок бул жеңиштин мамлекет башчыдан башка дагы бир автору бар. Ал генерал Камчыбек Ташиев. Гемпироват иши кантип башталып, кандай жүз бергенин эстеп көрөлү. Өзбек тарап менен сүйлөшүүнүн башында ким болгон жана кыргызстандыктарга ким түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Истерикага алдырган оппозиция ыргыткан таштын баары кимге тийди? Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу УКМК өлкөнүн ички жана тышкы коопсуздугун Жапаров сыяктуу эле камсыз кылууга күчүү жана эрки жеткен адам башкарууда. Камчыбек Ташиев Өзгөчө кырдаал министрлигинин министри болуп турганда генерал наамын алган. Бул аскердик наам эмес, ошондуктан ал Кыргызстандын башкы чекисти катары генералдык мундир кийип чыкканда айрымдар олуттук алып алышпаган. Генерал Ташиев кыска убакытта бул погонага толук ылайык келерин далилдеп койгон. Ал укук коргоо органдарына генералчасынан так конкреттүү жана түз тартип орното баштады. Генералчасынан коррупциянын бардык элементтери менен аеосуз күрөшүп келе жатат. Аны менен катар эң бири ыңгайсыз суроолорго генералчасынан жооп берип, тагдыр чечүүчү чечимдердин жоопкерчилигин өзүнө алууга даяр. Генерал Ташиевдин аркасы менен Өзбекстан менен эмес, Тажикстан менен дагы чегара маселесин чечүүдө жылыштар болду. Эгер биз мурда келишимге келе албасак деп айткан Камчыбек Кыдыршаевич, анда азыр тил табышып бири-бирибизге чечүү жолун көрсөтүп, жол бошотууга барышыбыз керек. Биз протоколго кол койдук, эми мамлекеттик макулдашууларды жүргүзөбүз. Депутаттар келишимди колдоп беришсе, президент кол коет дагы эки өлкө ортосундагы маселе чечилет. Буга чейин УКМКнын төрагасы болгондорду бул маселеге анчалык тынчсыздандырбаган окшойт. Дагы башка маселелер сыяктуу эле. Үзгүлтүксүз алмашып турган УКМК төрагалары тууралуу эмнелерди билебиз? Алардын аты жөнүн гана. Камчыбек Ташиев болсо дайыма элдин көз алдында. Жөн гана көз алдында эмес, эң бир татаал жана бейтинч аймактарда жүрөт. Аскердик генерал барышы керек болгон жерлерде кыскасы генерал Ташиев бийликке Садыр Жапаровдун келиши менен жаралган жок. Бул ага чейин эле көп убакыт мурда болгон, бирок көбү биле беришпесе керек. Так ошол Ташиев 2010 жылдагы Ош окуясында кырдаалды жөнгө салууда чечүүчү рол ойногон. Бул тууралуу өзү 14 июнда 20 миңге жакын кыргыз сузакка өзбектер менен согушууга киришпеш үчүн эки элдин ортосунда турдум. Өмүрүмдү да бергенге даяр болчумун деген. Так ошол Ташиев 2011 жылы акыйкатсыз өткөн президенттик шайлоодон кийин митинг өткөрүүдөн баш тартып, минтип айткан. Кыргызстандагы туруктуулук жана тартип мен үчүн президенттик тактан да бийик турат. Азыр эч ким аны бийликке жутунат деп айта албайт.
Ал үчүн баштагыдай эле биринчи орунда мыйзам, туруктуулук жана тартип турат деп жазган Чындык медиа сайты. УКМК кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалды. Уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгы тарабынан Ош облусунун Өзгөн районунда Крим чөйрөсүндө Дженго деген кайман аты менен белгилүү Кадырбек Досоловдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү жана анын шериктери кармалды. Атайын кызматтын маалыматына караганда, кармалган адам кылмыш жаза кодексинин 170-беренеси адам уурдоо боюнча кылмыш жасагандыгы үчүн Баткен райондук соту тарабынан 2021-жылы издөөгө алынган. Ал Баткен районунун убактылуу кармоочу жайына киргизилип, ыкчам иликтөө иш-чаралары уланууда. Элдик депутаттык тобу 2023-жылдын жазгы талаа жумуштарына карата даярдыктын жүрүшүн талкуулады. Айыл чарба министринин орун басары Мурат Раматовдун айтымында жазгы талаа жумуштарына карата даярдыктар план боюнча жүрүп жатат. Тагыраагы 50 000 тонна жер семирткич талап кылынса, анын 32 200 тоннасы камсыздалганын айткан министрдин орун басары, муну менен катар керектелүүчү 42 000 тонна күйүүчү майдын 72% даяр деди. Ошондой эле быйыл 4,5 миллиард сомго 1,2 миң айыл чарба техника салынып лизингке берилет. Депутат Нурланбек Азыгалиев айыл чарба тармагын каржылоо жана каражатты бөлүштүрүү маселесин көтөрдү. Буга каржы министринин орун басары Жибек Дүйшеев 2023-жылга кластердик системаны киргизүүнү эсепке албаганда 8 миллиард 451 миллион сом каралганын билдирген. Мындан тышкары эл өкүлү дыйкандарды сапаттуу үйрөн менен камсыздоого токтолуп, өткөн жылы Жайыл районунун дыйкандары сапатсыз үйрөндүн айынан чыгымга учураганын эске салган. Ал эми депутаттык топтун лидери Акылбек Түмөнбаев айыл чарбасын колдоого багытталган каражатты өз убагында бөлүү зарылдыгын кошумчалаган. Жыйынтыгында депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен тиешелүү чечим кабыл алынган. Урматтуу Мурат Садинович, мына ошол баягы дыйкандарды үйрөн менен аз болсо дагы, алдасак дагы камсыз кылып, картошкасыбы, буудайыбы, жүгөрүбү, күрүчүбү берип келтебиз. Ошол картошка, ошол эт боюнча бүгүнкү күнү кандай бир ошол элдер эмгек кылып жайлай иштетип, мээнетин кайра күзүндө бир ошону иштеткенге бир өндүрүштүк бирдеме бир планга коюп же проект жасап атасыңарбы? Ошонун ичинде эле мына экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары отурат, Сейитов Чоро Сейитович. Сизге дагы суроо. Кандай бүгүнкү күнү иш алып барып атасыздар? Эмне бир мындай ошол дыйкандарга жеңилдик кылып, же баягыдай эле картошкасын өндүрүп алып Казакстанга же Өзбекстанга сатабыз, баасын алар арзандатат же граница жагы өтпөй калат. Ошону менен картошка, пияз эмелеринин баарын чиритип, ушу жерде банкрот кылып отургузабыз. Ошого кандай мындай бирдеме план коюп же проект жасап атасыздарбы? Ошол экономика министри менен Мурат Садинович, сиз жооп бериңиздерчи ошого. Саламатсыздарбы? Чоро Сейитов, быйыл биз Кыргыз Республикасынын экспорттук программасын даярдадык. Ошо экспорттук программа боюнча иш-чаралар каралган. Бул айыл чарба жагынан дагы, легкий промышленность жагынан дагы бүт киргизкенбиз. Ошо менен экспорттоо боюнча ошо өзгөчө чаралар көрүлгөн. Ал поддержка жагынан дагы, доступ жагынан дагы башка чет өлкөлүк рынокторго. Чоро Сейитович, мен сизден экспортто сураган жокмун. Ушул биздин мамлекетке, өзүбүздүн ошол элге мындай бирдеме курганга бир план проектиңер же бир инвестор алып келип, бир ошол кант кызылчасын мына билебиз, ошол Кара-Балтада кант кызылчасы бар. Аякта ошол кант кызылчасын айдап, күзүндө элдер өткөрө албай, баасын ылдыйлаткыла деп мына азыр эле айтып өттү. Биз кант кызылчасы ошол дыйкандар менен договор түзүп атат дейбиз. Билебиз ал договорлор кандай экен. Күзүндө уражай алгандан кийин өткөрө албай ошол жерде отурушат. Суткалап, жумалап отурушат. Билесиз сиз. Туура айтамбы же туура эмес? Мына кантта отурушат темир жолдордун жанында. Ошогон биз өзүбүз баягы мына Министерство экономика, коммерция деп атасыздар. Ошол жака бир инвестор тартып же өзүбүзгө хотя бы бир чипсы өндүрчү бир завод же бирдеме фабрика курганга бир проектиңер барбы? Ошогон дайындык көрүп атасыңарбы? Ошону сурап атам.
Siz эле, менсиз эле сатат ал элдер өздөрү. Алып келген өндүргөн картошкасын границаданбы же границанын жээгин алып келип өздөрү эле сатат аны. Сиз эч кандай жардам, мен эч кандай жардам бербей элем. Биз кыйкырабыз ошо границаны ачып бергиле деп. Бизде мамлекетте кандай эме болуп атат, ошону айтыңызчы. Азамат Исмаилов разбой тасмасынын уландысы тартылабы дегендерге жооп берди. Режиссер, сценарист Азамат Исмаилов разбой тасмасынын уландысы тартылабы деген көрөрмандардын суроосуна жооп берди. Ал Кактус Кейджи сайтына берген маегинде тоскоолдуктар, ийгиликтер тууралуу айтып берген. Тасманын аягында милиция кызматкери өлдүбү, жокпу, кыздын жашоосу эмне болду? Уландысы тартылабы деген суроолор окурмандар тарабынан көп түшүп жатат. Эгерде эл тараптан суроо талап болсо, башкача багытты көрсөткөн, окуяларды кенен чагылдыра турган кылып тартып калышыбыз мүмкүн, дейт режиссер. Азамат Исмаилов белгилегендей тасмага каршы арыз жазылган. Ошондой эле фильмдин пираттык версиясын атайын тараткандар да болду. Бирок дээрлик көбү колдоо көрсөтүп жатканын кошумчалаган. Чек ара кызматы Кара сууда Өзбекстанга кеткен туннель табылды. Ош облусунун Кара суу районунда Өзбекстанга кеткен туннель табылганын УКМКнын чек ара кызматы кабарлады. Маалыматта операция 9 февраль күнү УКМКга караштуу чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кызматкерлери менен биргеликте жасалганы айтылат. Мамлекеттик чек арага жакын жайгашкан үйлөрдүн биринен табылган туннелдин узундугу 200 метр, бийиктиги 1,5 метр, туурасы 80 сантиметр экени аныкталды. Ал Түштүк Фергана каналынын алдынан өтүп, Өзбекстандын аймагындагы айылдардын биринен чыккан деп айтылат маалыматта. Аталган факт боюнча УКМК чек ара кызматы менен биргеликте тиешелүү иш-чараларды өткөрүп жатканы кабарланды. Бул Кыргызстандын аймагынан коңшу өлкөлөргө чыккан алгачкы туннель эмес. Өткөн жылдын июнь айында Кара суу району менен Баткенден Тажикстан менен Өзбекстанга алып чыккан бир нече туннель табылган.